Апам катуу оорутканда аябай жаман болом. Анан биз да муктажбыз. Үйүбүз ушундай да кичинекей. Апам жакшы, татынакай. Апамды карап, больницага да алып бармакмын. Мен математикадан жакшы окуп атам, анткени бүт жерден санаш керек. Бирок менде китеп жок, ошого кыйналып жатам. Кайсыл күн экенин бирок так эсимде жок. Өткөндө дарым калбай калып, кызым шок состоянияда калып экөөбүз эле болчук да. Саламатсызбы, урматтуу президент Садыр Жапаров. Биздин үйүбүз мындай кичинекей. Үйү ушундай акыбал. Билбей жүрө берген экенмин. Анан былтыр ордуна турбай жатып калдым. Андан кийин эч кандай жардам жок, эч кандай кайрылууларым болду, бирок эч кандай жардам ала алган жокмун, тийбей атты. 10 жашка жаңыдан чыккан Айгүл Чүй облусунун Москва районундагы мектептердин биринде 4-класста билим алат. Анын балалык күндөрү чогуу окуган классташтарыныкына салыштырмалуу башкачараак. Окуучу кыз дайыма сабагы бүткөн соң үйүнө эрте кайтат. Анткени аны ооруп төшөктө жаткан апасы күтүп жаткан болот. Айгүл буга чейин социалдык тармактарга дагы апасынын ооруп жатканын видеого тартып, президентибиз Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиевден жардам сурап, коомчулукка кайрылган. Аябай кыйналып жатат, ошон үчүн төшөктө жатат. Ал окуя кандай болгонун, оорусу күчөгөндө ээсин жоготуп коюп жаткандыгын окуучу кыздын апасы айтып берди. Азыр химия алгандан кийин унутчак болуп калдым да. Анан бир нерсени эстешим аябай кыйын болуп калатат. Анан кайсыл күн экенин бирок так эсимде жок. Өткөндө дарым калбай калып, анан кызым шок состоянияда калып экөөбүз эле болчук да. Анан шок состоянияда калып, ошо тартып жөнөтүп турду. Анан мен ооруп калган кезде, катуу оорум кармап калганда эчтекени билбей калам да. Жатып калам, эчтеке кыймыл жок болуп калат менде. Анда санда колдорум кыймылдап неме болуп калат, атак мындак. Эч дене башым кылчылдап эле бир эпке сөзгө келбей эле болуп калам да. Канча убакыттан бери ооруп атасыз? Мен өзүм негизи көп болду ооруганыма. 2-3 жылдай болуп калды да ооруганым. Анан анда мен өзүм да жаш экем. Баягы жумушта, ар кандай жумуштарга иштеп жүрүп, билбей жүрө берген экенмин. Анан былтыр ордума турбай жатып калдым. Анан бияка больницага келгенге аргасыз болдум да. Больницага келип, больницада жаттым, көрүнүп чыктым. Бирок лечениямды толук ала албай калдым. Бир химия алдым, химия алгандан кийин аллергия болуп кеттим. Аллергия болуп кетип, ошо менен токтоп калды. Андан кийин эч кандай жардам жок, эч кандай кайрылууларым болду, бирок эч кандай жардам ала алган жокмун, тийбей атты. Анан мындай кайрылсам, тияка бар, бияка бар деген немелер болду. Бирок болгон күндө деле мен көчөгө чыкканда көпкө баса албайм, күн ысыкта жүрө албайм да. Күн ысыкта шалдырап жыгылып калам, күн суукта болсо үшүп неме болуп кетем да. Анан эмне аларымды билбей, анан анда сиңдимкинде айла жок, ошонукунда болуп турдум кызым менен. Анан аргасыз анын дагы үй жай жок, 4 баласы менен. Бири цехте эле үй кылып жашап атат. Ал өзү да жардамга муктаж, ал өзү дагычы. Анан ошентсе да болбой, өзүнүн үйүнөн артта калып да мага келе калат. Жардам дарып алып келип бере калат анда санда. Анан кээде ушунчалык муктаж болуп калганда, дарым калбай калганда, өткөндө ошо видеодо тартылгандай,
жатып калам. Анан жардамдарга барып кайрылайын десем, тиги бар бугу бар деп эч кандай эме болбой койду. Жардамдар тийген жок. Кайрылган убакта деле мен эч кандай жүгүрүп басып тие кыла албайм дагы да. Көпкө баса албайм, чарчап калам, энтигип калам. Кайсы жерде оорум кармап калса, ошол жерде эч кандай уят сыйттын кереги жок болуп эле отуруп калам же болбосо жата калам да. Ушундай болуп калып атам. Үй бүлөлүк абалыңыз тууралуу көрсөңүз. Үй бүлөлүк абалым ушул болгон ушул үйдө завод деп үй кылып жашап атам азыр Камакта. Кызым менен анан жакынкы арада апамды кошуп алдым. Анткени состоянием мындай болуп турган кезде кызым ошол состоянияда болуп калды да. Анан баягы кызым да жаш, анан коркуп калат экен. Эмне кыларын билбей. Анан апам түн күн деп карап атат жанымда. Анан мен эч барарга жерим жок, эч жерим жок. Аргасыздан ушул жерде тууган тааныш билиш тууган уруп кылып отуруп, ушул жерде айлам жок, квартирага чыгайын десем акчам жок төлөргө. Ана аргасыз ушул жерге келгенге болдум да, аргасыз болдум келгенге. Анан ошентип эле эч кандай больницадан чыккандан кийин эле ушинтип жатып калып аттым, кайрылып ооруп. Бир аз мындай башым шетип эме болуп калам, анан кайра эле жатып калам ошентип. Анан кыйналып калган кезде эчтекени өзүм уга берем. Мындай эме боло берет, бирок эмеси эч кандай кыймыл жок болуп калат да. Анан сүйлөгөндөрүмдө баягы энтигип сүйлөп калам. Башым басылбай калат. Баягы өзүм нерв болуп эме болуп кетем да, кыйналып кетем. Балалык бал күндөргө балкый албай, апасынын оорусу менен алышкан бул 10 жаштагы окуучу кыз азыр мектепте жакшы окуп жаткандыгын айтып, бирок ошол эле учурда мектептердеги китеп тартыштыгынан улам анын колуна бир дагы окуу китеби тийбегенине кайгырды. Салам, кандайсың? Жакшысыз. Ден соолуктарың жакшыбы? Ооба, өзүңүздүн? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кыялдым деп айтып калдың, ошол кыялың тууралуу айтып берчи бизге. Апам катуу оорутканда аябай жаман болом. Биз да муктажбыз. Үйүбүз ушундай да кичинекей. Мен силерге аябай ыраазымын. Биз сизге кайрылганмын мен. Биякта апама жардам берип аткам. Анан болсо мен чоңойгондо мен аз жакшы окуп атам. Жакшы окуп чоңойгондо апама жардам берип, үй алып, баарын кылып беремин деп ойлоп атам да. Менин максатым ушундай. Силерге кайрылдым, Садыр Жапаров президентке да кайрылдым. Бизге ушундай муктаждуу жардамдар керек. Апамдын дарысы түгөнүп баратат, уже даже түгөнүп калды. Ушундай бизге жардам керек болот. Ошончо мен силерге кайрылдым. Ушундай жагдайдабыз. Анда кимдерге кайрылып кетесиң? Мен Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевге бизге көңүл бурушун суранам. Ошолорго азыр кайрылам. Мен ушундай кыялым бар. Чоңойгондо иштейм, акча табам, бирок көп акча тапканга дагы күч аракет жумшайм. Азыр дагы ошого үмүттөнө берем. Окуу жайды бүтүп, жакшы жумуштарда иштеп, апамды оорудан айыктырсам, үй алып ошол үйдөн апамды багат элем деген Айгүл Кыргызстандын келечегине салым кошконду дагы тилек кылып келет. Мен математиканы жакшы окуйм, мен математикадан жакшы окуп атам, анткени бүт жерден санаш керек. Канча экен. Мен ошол керек деп, ошончо математикадан мен 5 алгам. Баары жакшы мен окууларымда. Мен окууларды жакшы окуйм, анткени любой жерде биздин мектепте окуу берип аткан жерден ошо окуу үйрөнсөк, ошону жашообузга да керек деп баарын эле үйрөнүп жатам да. Анан бирок менде китеп жок, ошого кыйналып жатам.
Азыр китеп жокпу сенде? Китеп жок менде, бирөө Мектептен дагы берген жок. жокпу? Берген жок, калбады. Анан ошого да муктаж болуп атам да. Бул сумкаларыңа эмне көтөрүп келдиң? Эмнелер бар сумкаларыңда? Жана сумкамда альбом бар, анан запасноyда альбом бар. Анан мындай күндөлүк, анан мындай узун сызгыч алгам. Анан 2 тетрадь, бирөө математика, бирөө жазуу. Күндөлүктөр барбы? Былтыркылар жакшы окуп атасыңбы? Ооба. Китептерге эмне акча керек болот ага? Китептерди сатып алыш керек бекенби? Сатып алыш керек болуп атат. Мектепте мугалимдер кандай? Жакшы окутуп атабы? Ооба, жакшы. Чоңойгондо ким болсом деп кыялданып атасың дагы. Ну, мен пока что тандай элекмин, анткени апаңды айыктырып, иштеп, анан дагы кайсы мындай кесиптин ээси болуп, кайсы кызматты аркалагың келип атат? мен бирок негизи кичинекей кезде билбечүмүн, анткени көп да профессиялар. Анан болсо бирок мен чач тарайыш деп ойлонуп аткам, анан шеф-повар деп кайра ойлонуп аткам, бирок мен тигөөчү болом деп ошону тандадым. Мен тиккени үйрөнөм, ошентип мен акча табам да чоңойгондо. Акча таап эмне кыласың анан? Апамды багам, татынакай, жашынакай үй алам, кенен. Анан дагы бир китептерди алып алам. Мен китепти негизи эле жакшы көрөм окуганды. Кайсы китептерди окудуң эли? Окуяларды, колобокторду окучум. Азыр үйдөн да окуйсуңбу? Үйдө окуган китептериң барбы? Жок. Бул дептерлерди ким алып берди сага? Эжем ушунун баарын алып берди. Анан эжеме ушундай рахмат айткым келет, аябай. Мен эжеме сүйүнөм. Ошолорду мектепте колдонуп жатам азыр. Анан жакшы окуп атасыңбы анан бул тетрадьдардын баарын алып алып? Ооба, жакшы окуп атам. Китептер керек болуп атат да магачы. Такыр китеп жок бекен мектепте анан, э? Бир да китеп жок бекенби? Мен китеп түгөнгөндү айткан да бизге. Классыңарда канча окуучу бар? Канча бөлүнгөн? Ну, биз негизи 3 класска бөлүнгөнбүз да. Мен М класска кирдим. Калгандары ар башка. Ар бир класста канчадан окуучу бар болжол менен? Мен билбейм. Мага айткан эмес. Сиздин классыңыздачы? 43. 43, анда башка класстарда деле 40-тын тегерек экен да. Анда китеп калбай калган го сага. Мен китеп алгым келет, ошондо мен аябай жакшы окуйм. Окуганга аракеттенем. Кыргызстанга салым да кошкум келет. Чоңойгондо кийимдерди тигип, ар башка кичинекейлерге, чоңдорго сатып, апамды карап Кыргызстанга салым кошкум келет. Кыргызстанга жардам берип. Демек сага азыр жардам берсе, сен дагы кийин чоңоюп, жакшы окуп, жакшы жумушта иштеп, Кыргызстаныбыздын өнүгүшүнө дагы салым кошот экенсиң да. Ушундай тилектериң барбы? Ооба. Бир 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин, балким 30 жылдан кийин Кыргызстанды кандай элестетесиң? Кыргызстанды кол чачтакай элестетем, анткени мен салым кошкондо баары жакшы болот деп ойлойм. Сага окшогон, демек сага окшогон кичинекей балдарыбыз жакшы окуп, жакшы Кыргызстандын келечегин оңдойт деген ишеничиң бар, э? Мен урматтуу Садыр Жапаровго жана Камчыбек Ташиевге кайрылгым келет. Ошончо мен сиздерге кайрылдым. Ошо мен мечтама ошо кыялым чоң үй кенен алмакмын да. Апама жакшы татынакай, апамды карап, больницага да алып бармакмын, дарылардын баарын алып бермекмин. Баары жакшы болсун деп мен ушуга кыялым бар, мечтам бар. Ошо кыялыңды айтып кайрылдың, э? Анан сага бирок апам ооруганына аябай жаманмын. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда ушул Саадат эжекебиз жардамга муктаж болуп,
Анын кичинекей кызы Айгүл жардам сурап бизге кайрылган. Ошол учурда биз дагы келип өзүбүздүн ишибизди аткарып, бул үй бүлө тууралуу абалын акыбалын көрүү үчүн келгенбиз. Учурда ушул үйдө отурабыз. Жана бул үйдүн кичинекей каарманы Айгүл президентибиз Садыр Жапаровго, Агамчек Ташиевке жана колунда бар кайрымдуу инсандарыбызга кайрылуу кылып жардам сурап келет. Жардам берип жана бул үй бүлө менен байланышуу үчүн төмөнкү номерлерге чалып такташып алсаңыздар болот. Аман туруңуздар.